Рахмат. Өзү чынында много мамлекеттик жооптуу кызмат адамдары публикалык форматта жана дипломаттардай иш алып барыш керек деп ойлойм да. Бир нерсени айтаарда эки жолу, бир нерсени айтпаарда эки жолу ойлонот дегендейчи. Буга чейин тилекке каршы эсимде болсо ушул ким ички иштер министри болчу. Абдулла Суранчиев дегенби бир өспүрүм кыз зордук зомбулукка кабылып, денеси табылгандан кийин интервью берип атып, ошол убакта министрдин айтканы бар да. Интернеттен деле көрсөңүздөр болот, бул ачык маалымат. Ал кыз көрсө өзү мындай жеңил-желпи жүргөн экен деген таристи айткан. Ошондой болгон учурда дагы жооптуу кызмат адамы публикалык форматта жети өлчөп бир кесиш керек да. Өтө этияттык менен. Анан мындай болбошу керек деген пикирден менчи. Анан бул эми жалпылап алганда комплекстүү проблема го. Бир гана бир тарапты күнөөлөгөн болбосо керек. Бул жерде баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Ата-энелер дагы, коом дагы, укук коргоо органдары дагы, мамлекет дагы, миграция процесстери дагы. Анан ошону менен бирге много кошумча бир маселени айткым келип атат. Азыр мага интернеттен шайлоочуларым кайрылыптыр. Бир Бишкекте Жибек жолундагы номер 1 гимназия дейт. Тиешелүү укук коргоо органдары Үмүт Тургазиевна, сиздер дагы бир текшерип карап койсоңуздар. Жаш балдарды, өспүрүм балдарды саясий процесстерге аралаштырып атыптыр да. Ошо жерде мектепте директорун алмаштырып атса, экинчи директор мурункусу кетпейм деп, жана мектеп окуучуларын плакат, транспарант, лозунг, кадимки профессионалдуу обончун болуп кетиптир да. Эми 3-чү, 4-чү, 5-чи класста окуган мектеп окуучулары, өспүрүмдөр алардын кандай тиешеси бар агачы? Ушул деги эле социалдык секторду саясатка аралаштырбасак, и так уже саясат орусчалап айтканда выше крыши болуп кетти го. Бир нормалдуу иштей турган процесске өтүш керек го. Эми мектеп окуучулары саясий процесстерге аралашып атса, ал жакшы көрүнүш эмес го. Тиешелүү укук органдары карап коюңуздарчы, үмүт айым, сиздер дагы текшерүүлөр жүргүзүп. Рахмат, башка сөзүм жок. Рахмат.